Assalamu алейкум, урматтуу жердеш бир туугандар. Жалпы мусулман калкына белгилүү болгон бүгүнкү салтанаттуу Курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биринчи байлык ден соолук демекчи, жараткан оору сыркоолордон алыс кылып, түрдүү балелерден өзү сактасын. Ар бир мекендештин каалоо тилеги орундалсын. Эң башкысы дүйнө жүзүндө тынчтык болсун дейли. Ошолордун катарында Кыргыз өлкөбүздө да стабилдүүлүк менен бакубат жашоо орносун. Журт ичинде ынтымак менен биримдик ар дайым шериктеш жүрсүн деп тилек кылабыз. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Кудай колдосун, ийгиликтер коштосун. Айтыңыздар баарек болсун. Саламатсыздарбы, мекендештер? Бул айт маарек болсун деп менин өзүмдүн жеке мусулман калкына болгон каалоо тилектер деп кабыл алыңыздар. Кийинки кезекте Кыргыз Республикасынын ажоосу, президенти урматтуу Жапар Садыр Нуркожоевичтин билдирүүсүнө назар салыңыздар. Урматтуу мекендештер, ардактуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарды мусулманчылыктагы эң чоң эки майрамдын бири Курман айт майрамы менен чын ниетимден куттуктаймын. Курмандык чалуу амалдары менен өзгөчөлөнгөн, элдин биримдигин бекемдөөгө себепчи болгон бул майрам мусулмандардын руханий казынасында өзгөчө орун ээлейт. Курмандык бул жаратканга жакындоонун, анын буйрук талаптарына моюн сунуп, напсиге азгырылбай, күйүмдүү болуунун белгиси. Анын маани маңызы колунда бар жарандар менен муктаж болгондордун ортосунда көпүрө жаратып, алардын ортосунда мээримдүүлүк, боорукерлик сезимдерди жандантып, бири-бирине болгон сый урматын бекемдөөдө жатат. Жоомарттык кылып, курмандык чалып, башка бир мекендешине майрам тартуулоо менен адамзатты ынтымакта, биримдикте, тынчтыкта жашоого үндөй турган өзгөчөлүккө ээ. Мен дагы жалпы кыргыз жарандарын Курман айт майрамында муктаж адамдардын кубанычына себепчи болууга чакырып кетем. Ислам дининин баалуулуктары кылымдарды карыткан улуу кыргыз элинин улуттук каада салттарына шайкеш келип, элибиздин руханий өнүгүүсүнө өбөлгө болууда. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүнкү күндө Мекке шаарында ажылык парздарын аткарып жүргөн мекендештерибиздин ибадаттары кабыл болуп, аман-эсен кайтып келишин тилек кылалы. Чалынган курмандыктарды жараткан кабыл кылсын. Ар кыл этностордон жана конфессиялардан турган ырыскылуу кыргыз элинин биримдиги чыңдалып, бата тилектер кабыл болуп, ата мекенибиздин өнүгүшүнө багытталган баардык ой максаттарыбыз орундалсын. Жараткан куттуу өлкөбүзгө бакубатчылык ыруу болосун. Айт майрамыңыздар маарек болсун. Эми караңыздар, туугандар. Мен бул факторлор менен эмнени айткым келип атат? Көпчүлүк учурларда муфтияттан дегеле мусулманчылык жактарын эске алуу менен жаңы жыл 31 декабрдан 1 январга караган түнү бул мусулмандардын майрам эмес деп акыркы 10-15 жылдын тегерегинде талаш тартыштар курчуп келет да. Балким чындап эле ошондойдур. Маселе башка да болуп атат. Мен айтайын дегеним, бирок биз эс тарткандан ушул жаңы жыл катары майрамдап, дегеле жакшы эле салтанаттуу майрам катары белгиленип келет. Эң башкысы өлкө башчысы, президент, кайсы гана президент болбосун, видео билдирүү жасап, жалпы мекендештерди жылуу сөзү менен куттуктап, каалоо тилектерин айтат. Видео билдирүү менен түз эфирде. Мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, саналуу мүнөттөрдөн кийин жалпыбыз дагы бир жылды карытып, жаңы 2023 жылдын босогосун аттаганы турабыз. Ким болбосун, ар бир адам, ар бир үй бүлө жүрөк толкуткан мындай ирмемдерде узап бараткан жылга бир кылчая сереп салып, келе жаткан жылдан үмүт арта, аруу тилектерди айтып, жаңы максаттарды белгилейт.
жаңы жылыбыз элибизге берекени, ырыскыны мол алып келген куттуу жыл болсун. Жергебизде тынччылык, элибизде токчулук, өлкөбүздө өнүгүү болсун. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен, кымбаттуу мекендештер. Бул баарыбызга эле маалым. Бүгүн болсо Кыргыздын, мусулман калкынын эң салтанаттуу, өтө бийик туткан майрам болуп эсептелген эки майрамдын бирөөсү Курман-айт болуп эсептелет. Эгер чындап эле мусулман калкы ушул майрамды бийик тутчу болсок, эмне үчүн биздин жол башчы 31-декабрда берген сыяктуу эле форматта, тагыраак айтканда түз эфирде видео билдирүү менен жалпы мекендештерин куттуктаса болбойт беле? Бул жөн гана пикиримди айткым келди. Ушул нерсеге сиздердин оюңуздар кандай? Сөзсүз түрдө коммент калтырыңыздар, урматтуу замандаштар. Бул да болсо кайсы бир деңгээлде тактык үчүн негиздүү маселелердин бири болуп эсептелет. Анан көпчүлүгү ойлоп атат болуш керек. Ушул нерседен эмне болмок эле депчи, эмне болмок эле деп отуруп, көпчүлүк жерде, көпчүлүк маселелер боюнча биз туура эмес иштерди жасап келебиз. Биздин ажо, бул жол башчы мындай нерселерди четке какпай, үлгү катары жалпы мекендештер ошол кишиден үлгү алып, түздөнүүгө багытталган кадамдарды шилтесе, менимче туура болот. Анткени биздин бул Курман-айт эң бийик эки майрамдын бирөөсү болуп эсептелет. Бул салтанаттуу ата бабадан калган мурас катары чыныгы мусулман калкынын даңазалуу майрамы. Демек, менин оюмча, жол башчы болгондон кийин түз эфир менен куттуктаган менимче жакшы болот. Эми текст менен жазуу түрүндө сүрөтүнө бурчка коюп куттуктаган менимче бул анча көңүл бурбагандык деп мен баалайм. Балким ички дүйнөсү андай эместир. Анча көңүл бөлбөгөн сыяктуу майрам катары сыпатталат дагы. Менимче бул биздин салт санаага деп айтсак туура болобу, же кандайдыр бир ушул даңазалуу майрамга болгон ыктануу тайыздыгын белгилеп коюп турат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул нерсеге көңүл бурган сөзсүз туура болот. Дагы бир жолу бүгүнкү Курман-айт майрамыңыздар маарек болсун, урматтуу замандаштар. Бардыгыңыздарга жакшылык, дагы бир жолу жакшылыктарды каалайм.